жүздөй тажик жараны Манас аэропортунан артка кайтарылды. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынан Бишкекке учуп келген тажикстандык 189 жаран кайра артка жөнөтүлдү. Алар менен чогуу келген 9 чет элдик адам өлкөгө киргизилип, тажик жарандары өткөрүлгөн жок. Манас эл аралык аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова бул кыргыз-тажик чек арасынын убактылуу жабылганына байланыштуу экенин айтты. 25 майда түнкүсүн Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы менен Кыргызстанга учуп келген жүргүнчүлөр киргизилбей жатканын тажик басылмалары жазышкан. Алар кайра келген учактарында артка кайтышкан. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, болушуна, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө коюлган. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын түрдүү аймактарына учуп турушкан. Булак Азаттык. Молдовановкадагы абактан качкан 2 кишиге ок атылып, бири каза тапты. Чүй облусунун Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесинен качууга аракет кылган 2 адамга курал колдонулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 26 майга караган түнү саат 02:40 чамасында болгон. Адам өлтүрүү жана жашы жете электерди зордуктоо беренелери менен соттолгон 58 жана 22 жаштагы 2 адам абактын негизги тосмосу аркылуу качууга аракет кылышкан. Алар тыюу салынган аймактан өтүп бара жатканда кайтаруу жана күзөтүү департаментинин жоокери эскертүү иретинде ок чыгарган. Андан кийин түз курал колдонуп, соттолгондордун бири каза болуп, экинчиси ооруканага жеткирилген деп жазылат маалыматта. Учурда ыкчам тергөө тобу абактан качуу фактысы боюнча иликтөө жүргүзүп жатканы айтылды. Булак Спутник KG. Таласта үйлөрдү сел каптады. 25 майда кечки саат 7ге жакын кыска мөөнөттө катуу жааган жаанын кесепетинен Талас облусунун Бакаята районунун Шадыкан айыл аймагындагы Түйтө айылында сел жүрүп, алдын ала маалымат боюнча 37 турак үйдүн короосун суу каптаган. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты менен мектепти да суу каптаган. Ал эми Талас районунун Бердике айыл аймагындагы 70 гектар айдоо жерди сел алган. Сел жүргөн аймакка ÖKMдин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 50ге жакын айыл тургундары катышууда. Булак Азаттык.